Голландский валерьянка, муну деген ошол Бозчукта немистердин кооперативи ушуларды эксперимент кылып өстүрүп бер деген. Ушундай өстү, бул 24-февралда себилген. Отогондо жокмун, бул биогумуска, анан торфко, анан биздин топуракка өстүрүлгөндөр да. Ушундай жакшы чыктыбы? Бул бат эле чыгат экен, жакшы чыгат экен, карабайсыңар. Мен кичине коюураак себеп алып турган да, жол болсо тигилерди бат эле кубалап жетти да. Дуңгандарга да бересизби? Ошону ушулар алып кетишет да. Анан монда грибоктор чыгат. Булар эмне? Зала, жанагы биздин көмүрдүн гүлдөрү да, көмүрдүн жыгачтын гүлүнөн жасалган бар. Мына могу жерде мен чөп менен жасап атканы мен бар да, ото чөп менен, прей менен жасаган могу жерде ушундай бактерия эме грибок чыкты да, ушундайчы. Могу деген ушу жана капустадан жасаган мындан да грибок чыкты. Буга кальций, фосфор койдум. Муну азыр тиги залага куям да. Залага куюп туруп кичине заланы эме кылам. Могу мына ёлканын эмесине жасаган, бул дагы жуктарга, тиляларды жөнүнө сразу өлтүрөт да булчу. Ошону деген, муну деген 15 күн чылап койгом. А могу пияз көрдүңөрбү жана биздин. Пияздын кабыгы шелуха. Ушундай атвар болот экен. Ана момундай кылып атам да, көрдүңөрбү? Момундай бактериялар да өстүрүлүп атат да. Сонун турбу. Момундай бактериялар да чыгат. Булардын немелерин билбей атам азыр, эме аттарын эми. Академияга эме кылсам, академияда жакшы түшүнбөйт экен буларды, бирок кайда эме кыларды эметпей албай атам да. Мына ушундай бактерияларды, грибоктордо өстүрүлүп атат. Азыр бул жерде да бар, көрсөңөр. Мына могу жерде улпак менен дагы жаңы жасадым, көчөчү. Улпакты эме кылып, буну интернеттен да көрүп жасап атам да булардычы. А булар маточный, моуларды алып кетип атат, мына четинен карабайсыңар, ортосунан берип атам да, могу клубникаларды. Алып кетип атышат. Бул деген жана черный принц менен мармелада экөөнүн ортосунан чыккан клубникалар да. Могу бактерия, могу деген ак капустадан чыккан да, карабайсыңар. Ушундай грибок чыкты да. А могу кызыл пияздан чыгат экен. А могу деген мына эмеден чыгарып атам. Муну дагы топурактан баштап оңдосок, ушул топуракка эме кылалы деп, могу жана карагаттын вареньясынан чыгарып атам. А могу биздики аябай эң жакшы болуп атат да, бул эффект берип атат. Бул жана черный рак, жана защита эмегечи. Могу жана эменин көмүрдүн гүлүнүн калдыгы да, үстүнкүсүн теги эмеге алып атабыз да, суусундугун. А бул коюусу менен бакты ишибаса өзүнчө эле эме болуп калат экен. Пленка создаваться этип, кадимкидей болот экен. Азыр көргөзөм азыр. Эми жыгачтан тигине таятын баарын жыгачтан жасайм мына. Монтип элейт. Бул гүл заготовка, заготовка бул. Залада бул. Бул жерден алып туруп анан тыштагы эмелер бар, тонналыктарды алып туруп атам. Эми азыр буюрса ушундан дагы бир 20 нат белем, 20 тоннан бир процесс жүргүзүш керек болот да. Сууну өзүнүн процесс жүргүзүп алыш керек. Анан заланыкы 2 күн 3 күндө даяр болот. Ама пияздыкы бир 10 күндө даяр болот экен. Пияз бул жерге пияз бул эмелер. Монда эме менен да жасап атам, ёлканы менен. Ушул ёлканычы кайсыга колдонсо болот экен? Бул биздин жана капуста редькаларыбызчы куттап атат. Өзү. Ёлканы жанагы растворун жасап тургу. Ошол кап ошого нет көрбөйсүңөрбү? Мына даяр, бесплатный даяр. Бул деген органика да, органик.